Өткөн жуманын шембисинде ат башы районун Калинин айылын кулундары ынтымакка чакырган футболдук мелдеш өткөрүштү. Ага айылын 24 команда катышып, 50 жаштан 16 жашка чейинки курактагылар кичи футбол боюнча күч сынашты. 80-жылкы байкелерибиз ошо оюнду баштап берген. Ошондон ошол ай сайын ушул эстафета кылып, улам кийинки жылкы поколениялар оюн өткөрүп атышат. Мына бүгүн ушул Калин айылында 83-жылкы туулган балдар байкелерибиз ушул бүгүнкү оюнду уюштуруп өткөрүп атышат. Улуу кичүүнү бириктирген бул оюн курч мүнөздө өткөн оюнга Кыргызстандын курама командасы Азия оюнунда жеңишке жетишкен ийгилигиден берип, анын негизинде айылдын тургундары жапа тырмак катышууда. Жогорку деңгээлде өтүп атат. Элдин маанайы жакшы мынакей. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Биздин бул адатка, салтка айланып калгандай. Биздин муунга өткөрүп, оюн өткөрүп келатышат. Ушул оюн быйыл агалар 83-жылкы байкаларыбыз өткөрүп атат. Ошол оюнду Мындай самалыкты алгач 1980-жылы туулган айылдын тургундары уюштурушкан. Ай сайын өткөрүп жаткан бул мелдештин тизгинин эми 1983-жылкы жаштар алып, алар Бишкек шаарына жана айыл жергесине уюштурушкан. 4-чү поколениянын балдары ойнотуп атабыз. Өткөндө Бишкектен өткөзгөнбүз. Анан биякта айылда дагы биздин азыр жаңы эле айыл өкмөт айтып кеткендей мини футбол ачылып, анан биякта да сураныштар болду. Бияктан да өткөзүп бербесеңер, байкелер, инилер баягы шаарга бара албай калгандар. Ошолордун суроосу менен айылда да өткөзүп атабыз. Ошол биздин тилегибиз айылда ынтымак болсун. Жалпы байге фонду 100 000 сомдун айланасында түзүлүп, анын 50 000 байге катары жеңүүчүлөргө берилди. Жеңүүчүлөр болуп, биринчи орунга 1980-жылкылар алса, калган байгеге 1976, 1992 жана 1990-жылкылар жеңишке жетишти. Болот Шайлообеков, Бакыт Самсаконов, жаңылыктар.